Кутмандуу кечиңиздер менен Түз эфирде кабарлар маалымат программасынын жыйынтыктоочу чыгарылышы студияда мен Адина Досумбетова. Алгач күндүн негизгиделген окуялардан кыскача түрмөгү. Эми Кыргызстанда күрөөгө коюлган жеке менчик корголушу мүмкүн. Мыйзам Долбоор жогорку кеңештин кароосунда. Боз үйдө окуган Кожокелендеги окуучулар жакын арада жаңы мектепке которулбайт. Анткени курулушка каржы бөлүнө элек. Басып калышы да мүмкүн деп коркунучтар да пайда болот. Ошондуктан коркобуз. Сузактагы номер 79 мектеп спорт залга муктаж. Дене тарбия сабагы сыртта өткөрүлүүдө. Ошо бизге бир гана зал жетишпейт да. Өзгөндө өрт кырсыгы кескин өстү. Көрсөткүч былтыркыга салыштырмалуу 50%га көп. Убагында жетип өчүрүүгө аракет кылабыз жана өчүрүп келүүбүз. Ошто бала бакча жамааты соттолгон жетекчинин кайра кызматына кайтышына каршы. Бүгүн соттолсо, эртеге жок соттолгон эмес, артын да ишке коебуз керек. Учак кырсыгында ата-энесиз калган балдардын окутууну ICT Түрк авиакомпаниясы өз мойнуна алат. Бул тууралуу биринчи вице-премьер-министр Мухаммедкалый Абулгазиевдин ICT компаниясынын башчысы Желал Карабашев менен болгон жолугушуусунда белгилүү болду. Өкмөттүн маалымат кызматы билдиргендей, Түрк авиакомпаниясынын өкүлдөрү кырсыктан жабыркагандарга материалдык жардам көрсөтүүгө, колдоого алууга даяр экендигин билдирген. Ошондой эле ата-энесинен ажыраган балдарды окутууну компания өз жоопкерчилигине аларын кошумчалаган. Авиакырсыкта жабыркагандар үчүн өзгөчө кырдаалдар министрлиги ачкан атайын банк эсебине бүгүнкүгө карата 48 миллион 674 миң 420 сом түштү. Акча топтоо уланууда өзгөчө кырдаалдар министрлиги каражат 1 февралга чейин кабыл алынып, 11 февралда таратыла баштаарын билдирген. Бирок жардам берүүнү каалагандар көптүгүнө байланыштуу кабыл алуу уланары расмий кабарланды. Калуучулар сом, доллар, тенге, евро, рубль, юань жана башка валюта түрүндө каражат которушса болот. Эске сала кетсек, 16 январдагы Боинг 747 учагынын Дача конушундагы кырсыктоосунан 39 киши каза таап, 27 турак жай талкаланган. Күрөөгө коюлган мүлктүн наркын адилеттүү баалоо керек, анткени банктар мүлктүн баасын төмөн көрсөтүп, жыйынтыгында насыя алган тарап чыгашага учурап жатканын эл өкүлү Алмамбет Шыкматов айтып чыкты. Мында мамлекет менен банктын ортосунда бирдиктүү механизм түзүлүп, күрөө суммасына бейтараптуу баа коюлушу керек. Мындан улам күрөө жөнүндө мыйзам долбооруна өзгөртүү киргизүү учурдун талабы дешет жогорку кеңештин депутаттары. Сунушталып жаткан мыйзам долбоордогу артыкчылыктары тууралуу Гүлзара Бакаева айтып берет. Өлкөдө ар бир экинчи адам банктан насыя алып жашайт. Бул көрсөткүч акыркы 3 жылда байкалган. Буга калк арасында жумуш орундары жоктугу башкы себеп. Ошентип акыркы кадам жарандарды аргас банктын эшигин кактырып келет. Бул көйгөй эл өкүлдөрүндө кабатырга салат. Мамлекет менен банктын ортосунда бирдиктүү механизм түзүп, коюлган мүлктүн суммасын туура баалоо боюнча өз сунуштарын ортого салышат. Биз сунуш кылган эреже боюнча банктар канча карыз болсо ошону гана алсын деп атабыз. Эгерде 20 миң карыз алса, проценти менен 30 миңди алып, ал эми калган 70 миңди ошол мүлктүн ээсине кайтарып бериш керек. Ошондо адилеттүү болот, ошондо бир эреже так болот дагы, ошондо жана кардарлар дагы нааразы болбойт. Мамлекетке да нааразы болбойт, эрежеге да нааразы болбойт, банктарга да нааразы болбойт. Мындан улам күрөө жөнүндө мыйзам долбооруна өзгөртүү сунушу эл өкүлдөрүнүн кароосунда. Азырынча биринчи окуудан өтпөй, айрым жерлерине толуктоо киргизүү сунушталды. Эгер колдоо тапса, банк менен насыя алган тараптын ортосунда калыстык орнойт. Күрөөгө коюлган мүлк насыянын орточо баасын түзүп, 20 миң сом алган адам 100 миң төлөбөйт. Канча миң адам азыр кредит алды. Ошону канча процент төлөп атат баягы порядочный. А канча процент төлөбөй, канчасы болсо банкротко учуруп, үйүнөн ажырап, башка мүлктөн ажырап калды. Канчасы соттошуп атат. Ошонун баарын расчетторун чыгарыш керек да. Ошонун баарын расчет чыгар, жана законду кабыл алып атканда ошол жанагы законду иштеп чыккан тарап Кыргызстандагы банктардын абалын, канча кредиттин абалын, кредиттин баягы платежный способность канча, орусча айтканда, төлөө турган мүмкүнчүлүгү канча. Ошонун баарын анализ кылышыбыз керек.
Жаңы эрежеге ылайык насыя алуучу тарап карызын кайтарбаган кезде жыйынтыкты сот чыгарат. Сот мүлктү базар баасы менен балап, банк же күрөкананын карамагына өткөрөт. Мында кардар менен акча берүүчү тараптын ортосунда бейтараптуулук сакталып, калыстык чечим болот. Албетте чет элде ушул күрөканалар аз болот, кээ бир өлкөн өлкөлөрдө. Анткени аякта бүт ушул суроолорду банк чечет да. А биздин банктар болсо баягы кыска эле кандайдыр бир тейлөөлөрдүн деңгээлин колго алып, албетте көпчүлүк нерсени жасабайт. Учурда мындай тең салмактуулук жок. Акча берүүчү тармак күрөөгө коюлган мүлктү өзү балап, сумманы төмөн көрсөтөт. Жыйынтыгында мыйзамсыз жоосундар чыгып, сот туура чечимди банк же күрөкананын пайдасына ыйгарат. Мындан улам бул жерде юристтердин орду чоң дешет адистер. Закон кабыл алыш керек. Акыркы үйүн алганга болбойт деп. Эми бир кырынан кайра карап көргөндө банк көп эле жактан прибыл таап атат. А кээ биринекин кетиш керек. Шарты болбосо, чындап кыйналса. Күрөө маселеси көпчүлүктүн көйгөйү. Мындан улам демилгени колдоо учурдун талабы дешет коомчулук. Анткени айрымдар акыркы мал мүлкүнөн ажырап, жыйынтыгында өзүн өрттөп, өмүрүн кыйгандар жок эмес. Гүлзара Бакаева, Жээнбек Саганалиев, Ынтымак, Бишкек. Учурда насыядагы күрөөнү сот аркылуу гана алыш керек деген мыйзам долбоорду көпчүлүк жарандар колдоп жатат. Мындай кадам банктардын таза иштөөсүнө жол ачып, насыя алгандардын жоопкерчилигин күчөтөт дешүүдө. Коомчулуктун пикирин кененирээк төмөнкү сурамжылоодон көрсөңүздөр болот. Бизде биринчиден адилет сот, экинчиден эми алар териштирет да. Кандай жагдайда ага мажбур болуп калды. Кимдир бирөө может аны алдап кеткендер. Эми ар бир адам кредит алып атканда өзүнүн мүмкүнчүлүгүн карап алат да. Анан билбейм, алып төлөй албаса ким билет, сот деле келишсе келишет. Сот чечими менен болгон жакшы да. Мына жерде карапайым эл барго, бирок о күнөөкөр да, убагында төлөбөгөн. Ошон үчүн сот ошону чыгарып берет. Сот только гана жанагы эмени залогду бербеген эме үчүн сотко кайрылат да. Любой банкка. Мисалы мен банктан жанагындай насыя алсам, залогду койбойт. Ну сот чечим чыгарса ошонуку туура эле да. Бул жерде мыйзамсыз эле бардык нерсе айтып атпаймынбы ошо? Келип эле бирөөлөр мынакей сен төлөй албай калдың деп эле жулуп үйүн алып алыш мүмкүн эмес да. Себеби дегенде мүмкүн ал бир аз убакыттан кийин төлөп кете алар. Ушундай. Жарандардын укугун коргоодо мамлекеттик органдардын жоопкерчилигин күчөтүү керек. Мындай тапшырманы президент Алмазбек Атамбаев башкы прокурор Индира Жолдубаеваны кабыл алган учурда милдеттендирди. Жолугушууда баш прокурор өлкө аймагында мыйзамдуулукту сактоо, ишкерлердин укугун коргоо, эркин экономикалык ишмердикке шарт түзүү жаатында жасалган жумуштарды айтып берди. Атамбаев жарандардын укугун коргоодо мамлекеттик органдар жоопкерчиликти сезиши зарылдыгын белгиледи жана бул жаатта ишти солгундатпоону тапшырды. 2 күн мурун эл аралык Freedom House укук коргоо уюму дүйнөдөгү 100дөн ашуун мамлекеттер боюнча баяндама даярдап, Кыргызстанды жарым-жартылай эркин мамлекет деп сыпаттаган. Кышында Боз үйдө окуган Кожокелендеги окуучулар качан жаңы мектептүү болору белгисиз. Анткени 2 жыл мурун башталган курулуш токтоп, каржы бөлүнө элек. Ошондуктан окуучулар кайрадан авариялык мектепте билим алышууда. Жер силкинсе урап калуу коркунучу бар делген имараттан окуучулар 2015-жылы чыгарылып боз үй жана турак үйлөрдө билим алышкан. Бирок үйлөрдө класстагыдай шарттар болбогондуктан билим берүү өзгөртүүгө учурап, окуучулар кайрадан кооптуу имаратка көчүрүлгөн. Ал эми 2015-16 окуу жылына бүткөрүүлөрү убадаланган мектептин азыр пайдубалы гана түптөлүп, качан бүткөрүүлөрү белгисиз. Ал тапта айыл тургундары балдарын кооптуу имаратта окутуудан сана тартышууда. Темага Бегмай Асанова токтолот. Класстар жылуу, сабак окууга ыңгайлуу болгон менен окуучуларды мектептин урап калуу коркунучу ар мүнөттө сестентип турат. Анткени кулап түшүү коркунучундагы имаратты урабайт деп эч ким кепилдик бербейт. Мектебибиздин жарымы жок болгондуктан бул жагда көчүп түшүп кетип, басып калышы да мүмкүн деп коркунучтар да пайда болот. Ошондуктан коркобуз. Ооба, ошо аз-маз кыйыныраак болуп атат, ошо жаңы мектеп салып берсе жакшы болот эле деген айтабыз. Учурда Кожокелен айылынын тургундары урап түшүү коркунучу бар мектепке балдарын жиберүүдөн кооптонушууда. Андыктан жаңы имаратты курууну тездетүү суранычы менен бийлик өкүлдөрүнө кайрылышты. Жөнөтпөй койгонго болбойт да, балдар окуш керек.
Кандай болса да балдар билим алыш керек да. Окуш керек эми. Кудай сактасын эми табигый кырсыктар болуп кетсе эми кооптонуу болушу мүмкүн. Бар эми мектебибиз ушинтип жарым жартысы бузулуп калган. Кооптонуу бар эми жөнөтпөй койгонго да болбойт. Балдарыбыз билим алыш керек. Ошондон ушу силерге сураныш ушу мектепти тездетип берсеңиздер. 30 жыл мурда Ашар жолу менен курулган Султан Ибраимов атындагы мектепке 2014-жылы декабрь айында экотех инспекциясы окууга мүмкүн эмес деген корутунду чыгарган. Андан соң 300гө жакын окуучулар боз үй жана ижарадагы турак үйлөрдө билим алышкан. Бирок турак үйлөрдө класстагыдай шарттардын жоктугунан кайрадан кооптуу имаратка көчүрүлгөн. Кооптонуу бар, эми кооптонгондон айла жок. Анан башка үйлөргө барган менен ал жерде сабак өзүнүндай болбойт экен. Боз үйлөргө, чатырларга чыга албайт экенбиз кыштын күндөрү. Кыйынчылыгын эми мектептин аралыгында барып келгенге чейин бир аз сабагыбыздын убактысын гана алдырып койдук, бирок жетишкенге аракет кылдык. Ал эми эски мектептин маңдайына жаңы окуу имараты курулуп жатат. Сметалык баасы 52 миллион сомго болжонгон имаратка 18 миллион бөлүнүп, пайдубалы түптөлгөн боюнча калып кеткен. Жаңы имараттын пайдубалы 2016 май айында тургузулган 2 кабаттуу 225 орунга ылайыкташтырылган имарат курулушу ошол боюнча токтоп калган. Бирок 2016-2017 окуу жылына бүткөрүлүп пайдаланууга берилиш керек болчу. Ошентип курулушу токтоп калган мектеп качан толугу менен бүткөрүлөрү анык эмес. Бул тууралуу Папан айыл өкмөтүнөн билдиришти. Анткени өкмөт былтыр толугу менен бүткөрөбүз деп убадалашкан. Каражаттын тартыштыгынан улам мындан башка дагы бир мектептин курулушу токтоп калган. Бүткөрүшүн так билбейбиз. Бирок аракет кылабыз. Себеби дегенде окуучулар дагы, элдер дагы, мугалимдер дагы кыйналып кетти. Ошо айыл өкмөт өзү деле кыйналып кетти. Тез арада кат даярдап жөнөтүшүбүз керек. Эске салсак, өткөн жылы өлкө боюнча 80 мектептин курулушу пландалган. Каражаттын тартыштыгынан улам 31 гана курулуп пайдаланууга берилди. Калганы 2017 жылга бүткөрүлөрү айтылган. Бегимай Асанова, Азам Бузриков, ынтымак. Өлкөдө бул сыяктуу чечилбеген мектеп көйгөйлөрүнүн санагы жок. Кожокелендиктер 2 жылдан бери кооптуу имаратта окуп жатса, Сузактын Кыз-Көл айылындагы номер 79 Шопоков мектебинин окуучулары спорт зал жоктугунан түйшөлүп келүүдө. Аргасыздан окуучулар диний тарбия сабагын сыртта өткөрүшөт. Мектеп жаңы эле салынганы менен курулуштун долбоорунда спорт зал каралбай калган. Мугалимдер жамааты райондук билим берүү бөлүмүнө кайрылышкан, бирок азырынча жардам боло элек. Ал учурда окуучулар футбол, волейбол сыяктуу спорт түрлөрүнөн четтеп, шахмат менен гана чектелишет. Мындан улам окуучулар чукул арада спорт зал курулуп калса дешет. Бул боюнча тийиштүү тараптардан качан жооп болот? Кылымжан Азамат кызынын материалы. Кыз-Көл айылынын жаштары жана номер 79 Шопоков атындагы орто мектептин окуучулары спорт зал жок болгондуктан кошуна айылга барып келишет. Ал эми мектепте дене тарбия сабагын кышкысын сыртта өтүшөт. Класстык бөлмөлөрдө шахмат менен чектелет. Спорттун башка түрлөрүнө кызыккан менен үйрөнүүгө шарт жок дешет окуучулар. Бизге дагы зал түшүп калса, биз дагы спорттук мелдештердин алдыңкы месторлордо алмакпыз. Азыр деле алабыз, эми 1-2ге илешпейбиз да. Спортко кызыккан балдар көп бизде өзү. Ошо бизге бир гана зал жетишпейт да. Мектептин курулганына аз эле убакыт болгон, бирок мында спорт зал каралган эмес. Билим уяда 200дөн ашуун окуучу окуса, алар үчүн ар түрдүү спорттук мелдештерге барууга даярдыктарды көрүүдө кыйынчылыктар жаралат. Бул маселе боюнча мектеп жетекчилиги тийиштүү тараптарга кайрылганы менен майнап чыкпай келет. Азында кыштын күндө спартакиадалар башталды. Бизде мугалимдер дагы спорттук мелдештерге катышабыз. Ошондо барганда биз аксап калабыз. Даярданганда да мына кардын үстүндө даярдана албайт экенбиз. Спорт залда ойногон менен ачык асманда ойногондун экөөнүн айырмасы бар экен. Окуучуларга дене тарбия сабагын кышкысын суукта, жазында ысыкта өтүү бир топ кыйынга турат. Абалдан чыгуу үчүн жергиликтүүлөр өздөрү демилге көтөрүп спорт зал курууну пландашкан. Бирок каражат көп керектелгендиктен ишке ашпай калган. Эгерде айылда машыгуучу залдар болсо, жаштар убактыларын бекер өткөрбөй, кылмыштуулуктун да саны азаймак дешет тургундар. Балдарга эле эмес, негизи айылга бүткүл орто муун, кичи муун, кыштын күнү баары бекер болот. Спорт зал болсо ошолор келип ушерге ден соолугун чындап ойномок, бекерчилер азыраак болмок дегенмин да. Бул спорт зал бизге өтө керек болуп турган маселе азыркы күндө. Аталган маселенин үстүндө мектеп жамааты долбоор жазышкан. Учурда сметалык баалар эсептелүүдө. Буйруса кийинки жылдардан мектептин спорт залы бүткөрүлүп ишке берилет.
Белгилей кетсек, Сузак районунда 100дөн ашуун мектептин 54-түндө спорт зал бар. Өткөн жылы 3 билим уясына спорттук жай курулган. Быйыл болсо курулушу токтоп калган 4 спорт зал ишке берилери күтүлөт. Кылымжан Азамат кызы Шайыр Зайырбек уулу, Ынтымак, Сузак району. Соттолгон жарандын кайрадан бала бакча жетекчиси болушуна каршыбыз. Мындай пикирин Ош шаарындагы Каникей балдар бакчасынын жамааты айтып чыгышты. Буга чейин аталган бала бакчада 4 жыл жетекчилик кылган Бурул Көбөнова мамлекетке каржылык зыян келтиргени аныкталган. Андыктан шаардык сот Көбөнованы 6 жылга эркинен ажыраткан болчу. Эми ал жаран кайрадан кызмат ордуна келүү аракеттерин көрүп жатканына бала бакча жамааты тынчсызданууда. Эки тараптуу чырдуу окуя тууралуу Нуржамал Баргабаева айтып берет. Маалымат жыйынга келгендер Оштогу Каникей балдар бакчасында эмгектенгендер. Алар бала бакчанын мурдагы жетекчиси Бурул Көбөнова кызматына кайрадан келерин угушуп, нааразычылыгын билдирип чыгышкан. Анткени мурдагы жетекчи кызматкерлердин атынан мамлекеттен негизсиз акча алып, өз кызыкчылыгына пайдаланып жүргөн дешет. Воспитательдердин акчаларына 22 миң, 23 миң гана алганбыз да, эми алганга чейин. Анан бирок кийин текшерип келгенде биз 32 миң, 33 миң бардыгы колдорубуз башка болуп коюлуп, ушул алынган экен. Көбөнованын бул сыяктуу мыйзамсыз аракеттерин шаардык билим берүү башкармалыгынын юристтери ачыктап, 1 миллионго жакын каражатты өз чөнтөгүнө пайдалангандыгы үчүн шаардык сот 6 жылга эркинен ажыраткан. Бирок арадан 1 жыл өтүп, шаардык соттун чечимине макул болбогон Көбөнова ишти облустук сотко өткөргөн. 6 жылга соттолуп кетсем, анан 8 күн өткөндөн кийин кара. Анда бүгүн соттолсо, эртеге жок соттолгон эмес, алып келип да ишке кое бериш керек. Турдун иште. Кантседа 62-чи Каникей балдар бакчасынын жамааты мурдагы жетекчинин кайра кызматка келүүсүнө макул эмес. Биринчиден ал бакча акысынан өкмөткө 250 миң сомун гана төлөп, калганын кайтарбай жүрөт. Экинчиден кайра кызматка келүүсү балдардын тарбиясына да терс таасирин тийгизиши ыктымал деп чочулашат эмгек жамааты. Эми мурунку себепчи соттолгон адам болгондуктан эми азыр мыйзамга деле туура келбестик деп ойлонуп атабыз. Биз ошого каршы чыктык, айтып атабыз, сүйлөп атабыз. Ал эми Бурул Көбөнова жогорудагы каралуулордун бардыгы жалган экендигин айтып чыкты. Ал 2015-жылдын 2-майында ден соолугуна байланыштуу эс алууга чыккан экен. Арадан 2 күн өткөндөн кийин Ош шаардык билим берүү башкармалыгы аны негизсиз жумуштан четтетет. Буга кошумча бакчадагы кызматкерлердин эмгек акысын жеген деп документ даярдашкан. Башкармалыктын мындай кадамга барышынын негизги себеби азыркы жетекчини кызматка алып келүү болгон дейт. 3,5 миң акча айлыкка 1 айга эч ким келбейт да. Ошентип биринин акчасын бирине, биринин акчасын биринде кылып, биз сыйгалыштырып беребиз. Ошо эркине жеген деп атат. Бүгүн облустук сотто Көбөнованын иши кайрадан каралып, анда коюлган айыптар жокко чыгып акталды. Эми Бурул Көбөнова ыңгайлуу жагдай жаралары менен Каникей балдар бакчасына кайтып барууга аракеттенем дейт. Ош шаардык билим берүү башкармалыгы болсо бул иш боюнча жогорку сотко кайрыла турган болду. Эске сала кетсек, Каникей балдар бакчасында жалпы 35 кызматкер эмгектенсе, 500дөн ашуун балдар тарбияланат. Нуржамал Баргабаева, Бактияр Асылбек уулу, Ынтымак. Жаңы жылдан бери Өзгөн районунда өрт кырсыгы кескин өстү. Көрсөткүч өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 50%га көп. Тагыраак айтканда, 1 айдын ичинде эле 18 өрт кырсыгы катталган. Алардын басымдуусу турак үйлөрдө болуп, андан келтирилген материалдык чыгым 1,144,360 сомду түзгөн. Бул көрсөткүч өткөн жылга салыштырмалуу 1 миллион сомго көп. Адистер өрттүн келип чыгуу себептерин жарандардын өрт коопсуздук эрежелерин сактабагандыгы менен байланыштырышат. Тилсиз жоонун алдын алуу эрежелери менен кезектеги сюжетте тааныша аласыздар. Өзгөн районунда жыл башынан бери 18 өрт кырсыгы катталган. Анын кесепетинен айрым турак жайлар жараксыз абалга келген. Бактыга жараша кырсыктан жапа чеккендер болгон жок. Ал эми келтирилген материалдык чыгым 1,144,360 сомду түзгөн. Өрткө каршы кызматы билдиргендей, быйыл келтирилген зыян жана өрт учуру 2 эсеге өстү. Өрт катталган марда ар бир өрт кырсыгы ар кандай түрдө бизде кабар түшүүдө. Бизге келип өрт кырсыгы жөнүндө кабар түшкөн малда биздин өрт өчүрүү бөлүмү сөзсүз жетип, убагында жетип өчүрүүгө аракет кылабыз жана өчүрүп келүүбүз. Өрт кырсыгы көпчүлүк учурда турак үйлөрдө катталууда дешет адистер. Себеби үйгө мештер туура эмес орнотулуп, кышка чейин андагы моорларга тазалоо иштери жүргүзүлгөн эмес. Айрым учурларда электр сымдарынын кыска туташуусунан да келип чыккан. Ошондуктан өрт өчүрүүчүлөр отко этиятсыздык менен мамиле кылгандарга тилсиз жоодон сактанууну эскертишет. Айыл жергелеринде
Sarayların üstü kalıp öz turak üylerin üstünden çöp, kaşak jiyat. Alar mümkün emas. Otun, çöp, morga жақын жиылат. Şol sebepten ört köp çıkıdı. Өрт коопсуздугун алдын алуу үчүн адистер райондун бардык аймактарына түшүндүрүү иштерин жүргүзүшөт. Бирок телсиз жоо күтүүсүздөн катталгандыктан аны өчүрүп калуу үчүн жумушчу топ ар убак даяр турушат. Себеби өзгөчө кырдаал учурунда 1 минутада биз үчүн чоң мааниге ээ дешет алар. Өрттү болтуруу жана анын алдын алуу боюнча үгүт насаат иштерин жүргүзүп келебиз. Турак үйлөрдө да жүргүзөбүз. Эл көп жыйылган жерлерде, мекеме ишканаларда, айыл өкмөттөрдүн аймактарында үгүт насаат иштерин жүргүзүп келебиз. Кошумчалай кетсек, Өзгөн району боюнча өткөн жылы 150 өрт кырсыгы катталып, андан келтирилген чыгым 235.700 сомго жеткен. Ал эми өрттөн жана жол кырсыктарынан жабыркаган 20 адамга биринчи медициналык жардам өрткө каршы күрөшүү кызматы тарабынан жүргүзүлгөн. Алмаш Бараталиева, Арген Калбек уулу, Ынтымак. Баткендеги жалгыз психонаркология ооруканасы капиталдык оңдоп түзөөдөн өттү. Бейтапкана 15 жылдан бери бир да жолу оңдоодон өтпөй кооптуу абалга келген. Эми бейтаптар жакшы шартта толук кандуу дарылануу мүмкүнчүлүгүнө ээ. Эскилиги жеткен керебеттери заманбаптарына алмаштырылып, кызматкерлер компьютерлер менен камсыздалышты. Дарыгерлер менен бейтаптардын кубанычына кабарчыбыз ортоктош болгон. Бужум айылындагы психонаркологиялык ооруканасы 15 жылдан бери иштейт. Бул Баткен облусундагы психикалык жактан жабыр тарткандарды жана аракештик менен ооругандарды дарылаган жалгыз оорукана. Ага карабастан 15 жылдан бери бир дагы оңдоп түзөөдөн өткөн эмес. Андыктан имараттагы начар шарттар бейтаптар менен дарыгерлерге кооптуу жагдай жаратчу. Ага кошо дарыларды сактоочу атайын жайда каралган эмес. Дары-дармек сакталуучу жерлер темир тосмолору жок, кооптуу болчу. Кроваттарды эскилиги жеткен, абалы начар эле, полдору чириген, асты урап түшөйүн деген абалда болгон. Бирок ошодон бери айтып билдирип аяка жазып эме кылып аттык, бирок мындай жакшы көңүл буруп каралган эмес. Оорукана жетекчилиги имаратты оңдотууга жардам сурап бир канча жерге кайрылган. Кайра-кайра жазылган кайрылуулардан жыйынтыгы чыгып, аталган ооруканага каражат бөлүндү. Ажатканага деп 1 тонна цемент, 2000 кирпич алып берди. Калганын ушу бөлүм кызматкерлеринин ашар жолу менен бүтүрдүк. Азыр ошо дары-дармек сактоого да бардык тосмолор курулду. Эскилиги жеткен кроваттарыбыз буюрса бардык матрастар менен 16 кроват, 16 матрас төшөктөрдөн бери жаңыланды кечээ күндөрү. Азыр заман талабы, компьютер жок эле, ал боюнча көп жерге кайрылганбыз, бирок чечилбей аткан. Азыр ошо компьютер барып келди. Буюрса отчет, документация иштери жеңилдеп калды. Андан сырткары дагы стул дары-дармек сактоо үчүн муздаткычтарыбыз жок эле. Алар дагы келди. 20 бейтапка ылайыкташтырылган оорукананын керебеттери заманбаптарына алмаштырылды. Ошондой эле компьютерлер орнотулуп, дарыгерлердин иши бир топ жеңилдеди. Аталган бейтапканада 17 кызматкер эмгектенет. Фирuz Аскарбек кызы, Жыргал Абдижалил уулу, Ынтымак. Өлкөдө айыл өкмөт башчыларын шайлоо уланууда Ош облусу боюнча 70 жергиликтүү аймак жетекчисин жана Өзгөн шаарынын мэрин шайлоо пландалган. 20 январда Араван районунда башталган шайлоо 3 февралга чейин уланат. Добуш берүү жарыяны бүгүн Нариман айыл өкмөтүндө өттү. Айыл өкмөт башчыны тандоого айылдык кеңештин 31 депутаты толук курамы менен катышып, жетекчини шайлап алышты. Ошондой жаңы дайындалган айыл өкмөт башчы ким болду? Жаңылыктардын кыскача түрмөгүндө камтылган. 2016 жылы Таш көмүр шаарында уруулуктун саны өскөн. Бул тууралуу бүгүн шаардык ички иштер башкармалыгы жыл жыйынтыгын чыгарган учурунда айтылды. Анда белгилегендей, кылмыштуулуктун бетин ачуу жагы боюнча былтыркы жылга салыштырмалуу 94%га көбөйгөн. Жалпысынан 119 кылмыш катталып, анын 109 бети ачылган. Ал эми ачылбай келе жаткан фактылар мүлккө байланыштуу, сырттан уурдоого байланышкан. Андан тышкары 2016 жылы өспүрүмдөр арасында кылмыштуулук жана өзүн өзү кол салуу учурлары катталган эмес. Жаңырган жылдын 1 айында 19 кылмыш катталып, анын негизинде кылмышка шектүү топ кармалган. Андан тышкары шаардын аймагыбызда өзүбүз диний экстремизм боюнча жумуштарды алып барып атабыз. Бүгүнкү күндө 32 киши учетто турат. 32 кишинин үстүнөн тең бүт иштер жүрүп, 2017 жылы 11 факт бул багыт боюнча табып, 5 факт боюнча Бүгүн Нариман айыл өкмөтүнүн башчысын шайлоо өттү. Бул кызматка Лукбек Рахманов менен Бакытбек Ормонов талапкерлигин көрсөтүшкөн. Талапкерлер буга чейин айыл өкмөтүнүн депутаттар курамында болушкан. Алардын ичинен башчыны тандоого айылдык кеңештин
31 депутаты толук курамы менен катышып, добуш беришти. Шайлоо жараяны аяктагандар бюллетендер талапкер байкоочулардын катышуусунда эсептелди. Жыйынтыгында бир депутат баарына каршы деп, 3-өө Бакытбек Ормоновго, калган 27 эл өкүлү Улукбек Рахмановду колдоп берди. Эске сала кетсек, айыл өкмөттөрдө шайлоо 3 февралда аяктайт. Эки талапкердин эл өзү тандаган талапкерди шайлады, эч кандай талаш тартыш болгон жок. Интимактуу түрдө бүгүн тез мөөнөт ичинде шайлоо бүтүп өттү. Эми аба ырайы менен таанышып алыңыздар. Мен болсо коштошом. Кайрадан жакшы жаңылыктар менен жолугушалы. Аба ырайы маалыматынын демөөрчүсү Today Soda маркасы. Today кофеси чыныгы сулуулуктун, жакшылыктын жана ден соолуктун символу. Шаардагы бардык соода түйүндөрүнөн тапсаңыздар болот. Today кофеси чыныгы сулуулуктун, жакшылыктын жана ден соолуктун символу. Шаардагы бардык соода түйүндөрүнөн тапсаңыздар болот.